Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев административдик аймактык реформа маселелери боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Өкмөттүн маалыматына караганда 2026 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасына ылайык административдик аймактык түзүлүштүн жаңы моделин иштеп чыгуу боюнча иштер жүрүүдө. Реформалар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын потенциалын күчөтүүгө жана алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. 2021 жылдын 1 январынан тарта Евразия экономикалык биримдигинин мамлекеттери менен биргеликте Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан иштелип чыккан пенсиялык камсыздоо жөнүндө макулдашуу күчүнө кирген. Макулдашууга ылайык Евразия экономикалык биримдигине мүчө башка мамлекеттин аймагында эмгек же башка ишмердик кылуу аркылуу пенсиялык укуктарды түзүлүп жаткан же түзүлгөн Кыргызстандын, Казакстандын, Россиянын, Армениянын жана Белоруссиянын жарандары эмгекчилер болуп саналат. Бул макулдашуунун алкагында 2022 жылдын январь-октябрь айларында 18 жаранга, анын ичинен Орусиянын 15 жаранына, Казакстандын 2 жаранына пенсия чектелген. Мындан тышкары пенсиянын бир бөлүгү Орусия тарабынан Кыргызстандын 1 жаранына дайындалган. Президент Садыр Жапаровдун Арменияга 23-ноябрда болгон бир күндүк иш сапары аяктады. Иш сапарынын алкагында мамлекет башчысы Ереван шаарында Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун Жааматтык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышты. Өз сөзүндө Садыр Жапаров глобалдык коопсуздук тутумундагы татаал жана жалпы өзгөрүүлөрдүн мезгилинде саясий, экономикалык, маалыматтык, аскердик ыкмалар жана каражаттардын кеңири спектри колдонулуп жаткан учурда өзгөрүп жаткан кырдаалга өз убагында жооп берүү үчүн кызматташтыкты ыраттуу активдештирүү зарылдыгын белгиледи. Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун Жааматтык коопсуздук кеңешинин сессиясынын жыйынтыгында уюмга мүчө мамлекеттердин Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстандын башчылары бир катар документтерге кол коюшту. Баткен облусунда 826 жарандын документтери калыбына келтирилди. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Ушул жылдын 14-17 сентябрь күндөрү Тажикстандын агрессиясынан өздүгүн аныктоочу документтерин жоготкон жарандарга мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан документтерди кабыл алуу жүргүзүлгөн. Мамлекеттик каттоо кызматы жалпысынан тиешелүү документтерди алуу үчүн 826 жарандын арызын кабыл алган. Алардын ичинен Лейлек районуна 380, Баткен районуна 414 жана Кадамжай районуна эвакуация болгон 31 жарандан арыз келип түшкөн. Бүгүнкү күнгө карата 826 жарандын документтери толугу менен калыбына келтирилип тапшырылды. Кырдаалга байланыштуу Баткен шаарындагы мамлекеттик каттоо кызматынын жарандарды кабыл алуу борборунун 1-кабатында жабыркаган жарандардын документтерин калыбына келтирүү боюнча жарандарды кезексиз кабыл алуу жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги сайтына бизнес пландардын үлгүлөрүн жарыялады. Мекемеден ишкерлер бул бизнес пландардын үлгүлөрү менен инвестиция тартса боло тургандыгын белгилешкен. Сайтка жарыяланган маалыматка тиркелген документтердин бардык топтомдору өзүнө бизнес планды, каржылык үлгүнү жана инструкцияларды камтыйт. Министрлик төмөнкү багыттар боюнча бизнес пландардын шаблонун түзгөн. Алма бак отургузуу, мөмө жемиштен как даярдоо, ботум алтын эт сүт фермасын ачуу, сыр жана каймак майын чыгаруу, тоок ферма, жумуртка багытындагы тоок ферма, балык багуу, нан токушторду даярдаган цех, чүчпара түйгөн цех, кеңсе жана үй эмеректерин жасап чыгаруу, кесиптик атайын кийимдерди түгүү, мейманкана ачуу, менчик медициналык борбор ачуу, башталгыч класстарды кабыл алган менчик мектеп ачуу. Документтер көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги өлкөлөрүндө туруктуу өнүгүүнү каржылоо үчүн потенциалын бекемдөө долбоорунун алкагында Россиянын каржылык колдоосу менен иштелип чыккан. Аталган долбоор Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан экономика жана коммерция министрлиги, Евразия өнүктүрүү банкы жана Кыргыз Россия өнүктүрүү фонду менен кызматташуунун аркасында ишке ашууда.